Ой, молодец! Кыргыз желеген желбиретип көтөрүп бара жаткан бул мырза Мухаммед Бадалов. Тасма мындан 3 жыл мурда Бишкекте тартылган. Мухаммед анда пауэрлифтинг боюнча өткөн Евразия чемпионатында 1-чи орунду алган. Мухаммед Ошмунун медицина факультетинде 3-чү курста билим алат. Бирок спорту да таштабай чогуу алып келе жатат. Анын оор атлетика менен машыгып жүргөнүнө 4 жылдай болду. Мен биринчи залга келгенде тренировканы чокодон баштайм. Себеби кан айлануу жакшыланат. Андан кийин баштан путка чейин машыгын улантам. Себеби кызыл алыш үчүн, травма албастык үчүн. Андан кийин болсо становый тяга деген вид бар биздин спортто. Ошону баштайм. Азыр эми Мухаммед пауэрлифтинг боюнча спорт жебери. Талыкпаган эмгектин арты менен Кыргызстандын 4 жолку чемпиону болгон. 2021-жылы Азияны, 1 жылдан кийин Евразияны багындырган. Жакында Кудай буйрса Кыргызстанда болот. Ошто чемпионат Юга деп коет. Ошол чемпионатка дайындап атабыз. Кудай буйрса ошондон дагы чемпион болуш ниетибиз бар, насип кылса. Андан кийин июнь айында Алтын бас деген чемпионат Азия болот. Ошо чемпионат Азияга кетип, ошондон дагы даярданып, Кыргызстан желегин бийикке көтөргөнү аракет кылабыз, Кудай буйрса. Каарманыбыздын ийгилигине машыктыруучусунун салымы чоң. Дилшат Назимов окутуучусун спортко келген күндөн тарта машыктырып, таптап келүүдө. Мухаммед Евразияга эме кылып атканда, подготовка кылып атканда, буну атасы, чоң атасы дагы сен көбүрөөк оку, спортту ташта деп эме кылды. Бирок Мухаммед өзүнүн каалоосу менен бизде токтоткон жок ушу эмнесини. Мен барам, мени машыктырыңыз деди эле. Буну мен где-то 1 жыл ошондой машыктырдым. Ошо 1 жылдын ичинде 197,5 кило, 67 весимде, 17 жашта бул өтө жакшы эме деп, ийгилик деп ойлойм мен. Спортто да чоң максаттарды койгон дүйнөлүк деңгээлдеги оюндарга катышып, Кыргызстандын спорт тармагына атын калтыргысы келет. Ал үчүн талыкпай эмгек кылып жатыптыр. Мухаммед факультетинде билимге умтулган активдүү студенттердин катарын толуктайт. Келечекте кесипкөй дарыгер болуп, кыргыз элине кызмат кылсам дейт. Бул кесипти тандаган себеби жаштыгымдан кызыгам. Ата-энем дагы жаш болгондугунан өзүм деле кызыгып, окугум келип, кыргыз элине жардам этишini каалап, ушу кесипти тандадым. Кудай буйрса, күчтүү докторлордон болуп, элибизге, журтубузга чоң салмак кошуп, ата-энемиздин ыраазычылыгын алып, адамдардын дуасын алып, иштешке аракет кылабыз.